Biz мамлекет тараптан бардык ишкерлерди мындан ары дагы колдоого алабыз, жардам беребиз. Ооба, соңку учурда мамлекет бардык тараптан ата мекендик ишкерлерди колдоого алып, аларга жеткиликтүү шарт түзүп берүүдө. Мамлекеттин мындай камкордугун ички инвесторлор, ишкерлер да өзгөчө баалайт. Мисалы бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич баарын ачык айкын айтып, колдойм, мен жоопкерчиликти алам, мен силерге кепилдик берем деп атат. Сөзүбүз куру болбош үчүн өлкө башчы өзү катышкан бул аптадагы окуяны мисал келтирели. Бир нече убакыттан бери эл көзүнөн алыстай түшкөн Бабанов мырза бүгүнкү саамалыкка өзгөчө даярдык көрүүдө. Кагаздагы докладын улам кайталап даярданганын жөнү бар. Анткени ал демилгелеген Бишкек шаарындагы Технопарк IT хабынын ачылышына мамлекет колдоо көргөзүп, өлкө башчысы өзү катышты. IT Hub Технопарк борборун расмий ачуу үчүн атайын копту терип старт берүүңүздү суранабыз. Президент Жапаровду ата мекендик программисттер жасаган билим бот роботу эне тилде саламдашып тосуп алды. Өлкө башчынын демилгеси менен 2 жыл мурда жеке жактардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынганы маалым. Кыргызстандагы соода жүргүзүү, жумуш жана турак жай издөө боюнча эң ири сервис продакшн компаниялар, ошондой эле криптовалюталар рыногундагы автоматташтырылган соода платформасын камтыган бул IT хабты ачкандар мына ошол мыйзамдын натыйжалары менен десек болот. Көптөн бери мындай доклад жазып атырмын. Өзүм толкунданып атам. Бир топ бизнес кылып жүрөм Кыргызстанда. Илгертен бери элдин баары жакшы билет. Бирок, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жалгыз гана президенттикесиз ушу келип, ушу биздин ушундай IT хабка ишканыңыз келип ачып берип атканыңызга сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Президент өз сөзүндө жогоруда сөз кылган мыйзам жемишин берип жатканын айтты. Биз бизнес чөйрөсүндө жүргөн жарандарыбыздын катышуусу менен мыйзамды дыкат иштеп чыгып кабыл алып бердик. Мына натыйжасын үзүрүн эми сиздер, жалпы эл жана мамлекет көрүп жатабыз. Өмүрбек Токтогулович эле эмес, мен аттарын атабай эле коеюн, башка биздин бай жарандарыбыз дагы кирешелерин легалдаштырып келишип, жеке инвестицияларын өлкөбүздө курулуп жаткан ар тармактагы ири масштабтуу курулуштарга, завод, фабрикаларга, пансионаттарга, 5 жылдыздуу отелди курууга салып жатышат. Борбордогу IT хаб санариптик инновациялар, технологиялар жана ишкердик кеңселерди, жыйын залдарды, подкаст жазуу студиясын жана амфитеатрларды бириктирет. Иштеп чыгуучулар, дизайнерлер, аналитиктер жана башка маалыматтык технологиялар адистери үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Сүйлөшүү залдары, китепкана, ашкана жана оюн аянтчалары да бар.